Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Бүгүн дагы биз сиздерге сонун бир сааттын түрүн даярдап көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан экранга жакын келүүгө чакырам. Бүгүн биздин жасай турган салатыбызды Изюм ресторанынын ашпозчусу Гүлдарбек Бакытбек уулу даярдап бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Урматтуу үй кожойкелери, калем кагазыңыздарды алып, экранга жакын келүүңүздөрдү чакырам. Бүгүнкү жасай турган салатыбыздын курамына керектелүүчү азыктарды Гүлдарбек мырза тааныштырып өтөт. Бүгүнкү жасалуучу салатыбыздын аты балыктан жасалган Норвегия салаты болот. Ага кетүүчү азык деген бул ак балык ышталган, жана жашылча жалбыракчасы, лимон, консерваланган бадыраң, помидор жана козу карын. Заправкасы болсо ушундай май кетилет, атай пияздан жасалган, пиязды май деп аталат. Биринчиден бул балыкты алабыз. Мен балыкты турагыча айдана сиз мага бадыраңды турап жардам берип туруңуз. Ичке-ичкеден тура бересиз. Турап бүткөн соң балык менен бадыраңды аралаштырабыз. Жана ага помидор кошобуз. Помидорду жөн кошпостон бунун ичиндеги жумшак помидорлорун алып таштайбыз. Алып салганыбыздын себеби помидордун суусу чыгып кетпештиги үчүн алып салабыз. Баарын бир идишке чогултабыз. Мына ушундай даяр козу карындар болот, консерваланган. Bunun аталышы опята деп аталат. Козу карынды салардан мурун бир сыра сууга чайкап алабыз, себеби мында деген илешкек нерселер бар. Чогултуп бүткөн соң лимондун жарымын алабыз, тең экиге бөлүп сыга берсеңиз. Лимондун ширесин кошобуз салатка, жана ошондой эле мындай салат жалбыракчаларын аралаштырабыз. Азыктарыбыздын баары даяр болгондон кийин муну пияздан жасалган май менен заправкалайбыз. Даяр болгон нерсени аралаштырабыз. Баарыңарга кызык болсо керек, эмне себептен туз кошулбады деп. Себеби ышталган балык өзү туздуураак болот. Жана бадыраңыбыз да туздуу, козу карыныбыз да туздуу. Ошондуктан буга туз кошулбайт. Аралаштыргандан кийин муну берүүгө даярдайбыз. Biz жана жасап атканда лимондун жарымы калып калган бизде. Ошо лимондун жарымын акырын үстүнө коздоп коебуз. Шакекче кылып кесебиз. Шакекче кылып кесип, ортосунан тең өртө бөлүп коебуз. Бөлгөндөн кийин лимондун үстүнө коздук үчүн мынантип коюп коебуз. Мына ошентип биздин салатыбыз даяр болду. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, аз убакыттын ичинде биздин салатыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун.